19 bölüm. Теңир Мусага мындай деп айтты: Исраил уулдарынын жамаатына мындай деп жарыяла: ыйык болгула, анткени мен Кудай Теңириңер ыйыкмын. Ар бир адам өз ата-энесинен ыйба кылсын. Менин ишенбилеримди сактагыла. Мен силердин Кудай Теңириңермин. Жасалма кудайларга кайрылбагыла, өзүңөргө кудайларды куюп албагыла, анткени силердин Кудай Теңириңер менмин. Теңирге тынчтык курмандыгын чалганыңарда, аны өзүңөргө ырайым табыш үчүн чалгыла. Ал курмандыкты чалган күнү жана кийинки күнү жегиле. Ал эми 3-күнгө калганын өрттөп жибергиле. Эгерде ким аны 3-күн жесе, бул жийиркеничтүү, бул Кудайга жакпайт. Аны жеген адам күнөөлүү болот, анткени ал Теңирдин ыйык нерсесин булгады. Ал адам өз элинин ичинен жок кылынат. Жериңерден түшүмүңөрдү жыйнап жатканыңарда, талааңардын четин жыйнабай калтырып койгула. Түшүм жыйнаганда түшүп калганын терип албагыла. Жүзүңөрдү жыйнаганда түшүмүнөн калтырып койгула. Жүзүңөрдүн түшүп калганын терип албагыла. Аларды кедей менен келгинге калтыргыла. Мен силердин Кудай Теңириңермин. Уурдабагыла, калпайтпагыла, бири-бириңерди алдабагыла. Менин атым менен жалган убада бербегиле. Кудайыңардын атын ушинтип булгабагыла. Мен Теңирмин. Өз жакыныңды таарынтпа, тонобо. Жалданган адамдын кызмат акысы таң атканга чейин берилбей калбасын. Кулагы кереңге жаман сөз айтпа, сокурдун алдына эч нерсе таштаба, ал мүдүрүлүп кетпесин. Кудайыңдан корк, мен Теңириңмин. Сотто жалган сүйлөбө, кембагалды кемсинтпе. Бай адамга жагынба, жакыныңа калыс бол. Өз элиңдин арасында сөз ташыба, жакыныңдын өмүрүнө балта чаппа. Мен Теңирмин. Бир тууганыңа жүрөгүңдө кас болбо. Жакыныңдын жаңылыштыгын көрсөт, ошондо ал үчүн күнөөкөр болбойсуң. Өз элиңдин уулдарына жамандык ойлобо, кек сактаба. Тескерисинче өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй. Мен Теңирмин. Менин мыйзамдарымды аткаргыла. Эки түрдөгү жаныбарды бири-бири менен аргындаштырба. Талааңа аралаштырып эки түрдүү урук сеппе. Жүн менен зыгыр бууласынан аралаш токулган кийим кийбе. Ким никелешкен эри бар күң аял менен жатса, бирок анын куну төлөнүп эркиндикке чыга элек болсо, анда алар жазаланышсын. Бирок аларды өлүм жазасына эмес, анткени аял эркин эмес. Ал эркек киши жыйын чатырынын эшигинин алдына айып үчүн чалынуучу курмандыкка Теңирге арнап бир кочкор алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу айып үчүн чалынган кочкор менен Теңирдин алдында аны кылган күнөөсүнөн арылтат. Ошондо анын кылган күнөөсү кечирилет. Кудай Теңириңер силерге берген жерге келгениңерде, мөмө бере турган кандайдыр бир дарак тиккениңерде, анын мөмөлөрүн таза эмес деп эсептегиле. Аларды 3 жылга чейин таза эмес деп эсептегиле, аларды жебегиле. Ал эми 4-жылы анын бардык жемиштери Теңирди даңктоо майрамдарына арналсын. 5-жылы анын мөмөлөрүн жесеңер болот. Анын мөмөлөрүн жыйнап алсаңар болот. Мен силердин Кудай Теңириңермин. Эч нерсени каны менен жебегиле. Сыйкырчылык кылбагыла, төлгө салбагыла. Чачыңарды тегерете алдырбагыла, сакалыңардын учун кыркпагыла. Өлгөндү эстеп жүрүш үчүн өз денеңерге так салбагыла. Денеңерге ийне менен чегип жазбагыла. Мен Теңирмин. Жер бузулуп бузуктукка толуп кетпесин үчүн өз кызыңдын бузулуп кетүүсүнө жол бербе. Менин ишемби күндөрүмдү сактагыла. Менин ыйык жайымды сыйлагыла. Мен Теңирмин. Өлгөндөрдү чакыргандарга кайрылбагыла, сыйкырчыларга барбагыла, өзүңөрдү алар менен булгабагыла. Мен силердин Кудай Теңириңермин. Аксакал келе жатканда ордуңан тур, карыя кишини сыйла. Кудайыңдан корк, мен Теңирмин. Жериңерге көчүп келген келгинди кысымга албагыла. Көчүп келген келгин адам силер үчүн жергиликтүү адамдай болсун. Аны өзүңдү сүйгөндөй сүй, анткени силер да Мисир жеринде келгин болгонсуңар. Мен силердин Кудай Теңириңермин. Сот ишинде бир нерсенин узун туурасын ченөөдө, тараза тартууда көлөм ченөөдө адилет болгула. Силердин таразаңар, тараза таштарыңар, эйпаңар жана киниңер туура болсун. Силерди Мисир жеринен алып чыккан Кудай Теңириңер менмин. Менин көрсөтмөлөрүм менен мыйзамдарымды аткаргыла. Мен Теңирмин. 22-забур. Теңир менин койчум. Мен эч нерсеге муктаж болбойм. Ал мени оттуу жайытка жаят, жана жаяккан суу боюна алып барат. Өз ысымы үчүн жаныма күч берип, чындыктын жолуна салат. Эгерде мен өлүм сөлөкөтүнүн өрөөнүндө жүрсөм да, жамандыктан коркпойм. Анткени сен мени мененсиң. Сенин бийлик таягың менен койчу таягың жанымды тынчтандырат. Сен мага душмандарымдын көзүнчө дастаркон жайдың, башымды зайтун майы менен майладың, чөйчөгүм ашып ташып төгүлүп турат. Береке менен ырайым менин өмүрүмдүн аягына чейин коштоп жүрсүн. Ошондо мен Теңирдин үйүндө түбөлүк болом. 23-забур.
Жер жана анда болгон бардык нерселер, аалам жана анда жашагандардын бардыгы теңирдики. Анткени ал жерди деңиздердин үстүнө негиздеп, суу үстүнө орноткон. Ким теңирдин тоосуна чыга алат, же ким анын ыйык жеринде тура алат? Колу айыпсыз, жүрөгү таза, жанын жеп карганбаган, жалган ант бербеген адам гана теңирдин батасын алат. Куткаруучу Кудайынын ырайымын көрөт. Сен издегендердин тукуму, Жакыптын Кудайын, сенин жүзүңдү издегендер ушундай болот. Дарбазалар, баш капкаңарды көтөргүлө, түбөлүк эшиктер каалгаңарды ачкыла. Даңк падышасы кирсин. Даңк падышасы деген ким? Ал кудуреттүү, күчтүү Кудай. Майданда күчтүү Теңир. Дарбазалар, баш капкаңарды көтөргүлө, түбөлүк эшиктер каалгаңарды ачкыла. Даңк падышасы кирсин. Даңк падышасы деген ким? Ал күч Кудайы. Даңк падышасы. Экинчи бөлүм. Мен жүрөгүмдө мен сени шаттык менен сынап көрөйүн. Жакшы нерселерден рахат ал дедим. Бирок бул да курулай ооракерчилик экен. Мен күлкү тууралуу бул акылсыздык дедим. Ал эми шаттык тууралуу мындан эмне пайда дедим. Жүрөгүмдө денемди шарап менен рахаттандырайын деген ойго келдим. Бирок жүрөгүмдү акыл башкаргандыктан адам баласы үчүн эмне жакшы экенин, ал өзүнүн кыска өмүрүндө асман астында эмне кылыш керек экенин билүү үчүн акылсыздыкты сынап көрөйүн дедим. Мен чоң иштерди жасадым. Өзүмө үйлөрдү, жүзүм зарларды отургуздум. Бакчаларды, сейил бактарды өстүрдүм. Аларга мөмөлүү дарактардын түрүн отургуздум. Токойдо өскөн бактырактарды сугарып туруу үчүн көлмөлөрдү курдум. Кулдарды жана күңдөрдү сатып алдым. Менин үйүмдө төрөлгөн кулдар да бар болчу. Ошондой эле менин бодо жана майда малым Иерусалимде менден мурун жашагандардын баарыныкынан көп болчу. Падышалардан жана дубан башчылардан алтын, күмүш, кымбат баалуу таштарды чогулттум. Көп ырчык кыз жигиттерди күттүм. Адам баласынын рахаты болгон ар түрдүү музыкалык аспаптарым бар эле. Ошентип мен Иерусалимде менден мурун жашагандардын баарынан улуу жана бай адам болдум. Акылмандыгым да мага жардам берди. Көзүмдүн бир да каалоосун четке каккан жокмун. Жүрөгүм каалаган кубанычты тыйган жокмун. Анткени жүрөгүм менин бардык иштериме кубанып турду. Бул менин бардык иштеримден алган үлүшүм болду. Анан мен өз колум менен жасаган иштердин баарын жана өзүм эмгектенген эмгегимди карап, мындай чечимге келдим. Бардыгы курулай ооракерчилик жана рухтун кыйналуусу. Күн астында алардан пайда жок. Ошондо мен акылмандыкка да, акылсыздыкка да, түркөйлүккө да көз салып көрөйүнчү деп кайрылдым. Падышадан кийин келген адам эмне кыла алат? Буга чейин жасалып келген нерсени эле кыла алат. Ошентип мен караңгылыктын жанында жарык кандай артыкчылыкка ээ болсо, акылсыздыктын жанында акылмандык ошондой артыкчылыкка ээ экенин көрдүм. Акылмандын көзү өз башында, ал эми акылсыз караңгылыкта жүрөт. Бирок баарынын башына бир эле нерсе түшөрүн билдим. Анан жүрөгүмдө мындай дедим: акылсыздын башына түшкөн нерсе менин башыма да түшөт. Андай болсо эмне үчүн мен абдан акылдуу болдум? Ошондо бул да курулай ооракерчилик дедим. Анткени акылдууну деле акылсыздай түбөлүккө унутушат. Келечекте бардыгы унутулат. Тилекке каршы акылдуу да акылсыз сыяктуу эле өлөт. Мен өмүрдү жек көрүп калдым. Анткени күн астында жасалып жаткан иштердин бардыгы мага жакпай калды. Анткени бардыгы курулай ооракерчилик жана рухтун кыйналуусу экен. Ошентип мен күн астында жасаган эмгегимдин бардыгын жек көрүп калдым. Анткени мен аны өзүмдөн кийинки адамга калтырышым керек. Анын акылдуу болорун же акылсыз болорун ким билет? Бирок ал менин күн астында акылмандуулук кылып эмгектенген иштеримдин баарына ээлик кылат. Бул да курулай ооракерчилик экен. Ошентип мен жүрөгүмдү күн астында кылган бардык эмгектеримден көңүл калууга бурдум. Анткени кайсы бир адам акылын, билимин колдонуп, ийгиликтүү эмгектенип, анан бардыгын эмгектенбеген адамга ошонун үлүшү болгонсуп калтырууга тийиш. Бу да курулай ооракерчилик жана чоң жамандык экен. Ошентип адам күн астында эмгектенген бардык эмгегинен, жүрөгүнүн түйшүктөрүнөн эмне табат? Анткени анын бүт өмүрү кайгы, бардык эмгеги тынчсыздануу, атүгүл түн ичинде анын жүрөгү тынч албайт. Бул да курулай ооракерчилик экен. Ичип жеп жыргоо, өз эмгегинен рахат алуу да адамдын бийлигинде эмес. Мен бул нерседе Кудайдын колунда экенин көрдүм. Анткени ансыз ким ичип жеп рахаттана алат? Анткени Теңир өзүнө жаккан адамга акыл да, билим да, кубаныч да берет. Ал эми күнөөкөр адамга жыюу, чогултуу түйшүгүн берет. Анан анын жыйгандарын Кудай өзүнө жаккан адамга берет. Бул да курулай ооракерчилик жана рухтун кыйналуусу экен. 4-бөлүм.
Рух болсо мындай деп ачык айтып жатат: акыркы убактарда адаштыруучу рухтарга жана жиндердин окутууларына кулак салып, кээ бирөөлөр ишенимден четтешет. Бул окутуулар абийири күйүп кеткен калпычылардын эки жүздүүлүгү менен таратылат. Алар үйлөнүүгө жана Кудай жараткан кээ бир тамактарды жегенге тыюу салышат. Бирок ал тамактарды ишенгендер менен чындыкты таанып билгендер ыраазычылык билдирүү менен жеши керек. Анткени Кудай жараткан нерсенин бардыгы жакшы. Эгерде ыраазычылык менен кабыл алынса, эч бир нерсе четке кагылбоого тийиш. Себеби алардын бардыгы Кудайдын сөзү жана сыйынуу менен ыйыкталынат. Ушуну бир туугандарга үйрөтсөң, өзүң жолдогон жакшы окутуунун жана ишенимдин сөздөрү менен азыктанган Иса Машаяктын жакшы кызматчысы болосуң. Пайдасыз куру сөздөрдөн кач, такыба болууга машык. Анткени денени машыктыруудан пайда аз, ал эми такыбаалык бардык нерсеге пайдалуу. Анда азыркы жана келечектеги жашоо үчүн убадалар камтылган. Бул сөз чындык жана толугу менен кабыл алынууга арзыйт. Анткени биз бардык адамдардын, айрыкча Исага ишенгендердин куткаруучусу болгон тирүү Кудайдан үмүттөнгөндүгүбүз үчүн эмгектенип жана кордукка чыдап да жатабыз. Ушуну айтып үйрөт. Эч ким сени жаш сынтпаш үчүн сен Исага ишенгендерге сөзүң менен, жүрүш турушуң менен, сүйүүң менен, ишенимиң менен, тазалыгың менен үлгү бол. Мен келгенче ыйык жазууну окуп берип, насаат айтып үйрөтүп тур. Пайгамбарчылык боюнча жыйын башчыларынын кол коюп сыйынуусу аркылуу берилген жөндөмдүүлүгүңө көңүл коштук кылба. Ошол үчүн кам көр. Ошону таштаба. Сенин ийгилигиңди бардыгы көргүдөй болсун. Өзүңө жана окутууга көңүл бур. Ушул нерседе туруктуу бол. Анткени ошентүү менен өзүңдү да угуучуларыңды да куткарасың.